Мен дайыма чындыкты айтам. Мага адилеттүү болгон жагат. Алданып жүргөндөргө болушуп, алардын талабын талашуу мага жагат. Адамдардын эркиндиги менен укуктарын сакталышын көзөмөлдөө үчүн мен келечекте акыйкатчы болгум келет. Адамдын укугу деген эмне деп сурайм. Укук бул сизге тиешелүү болгон же уруксат берилген нерсе. Бул аткарууга боло турган нерсе. Бул эркиндик. Адам укугу сиз адам болгон үчүн сизде укук бар. Бул сиз татыктуу болгон жана күткөн нерсе. Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазылган нерсе. Биздин жашоого, эркиндикке жана жеке кол тийбестикке, жеке менчикке укугубуз бар. Бизде ой жүгүртүүнүн эркиндиги жана сөз эркиндиги бар, жана башка көптөгөн укуктар. Бул укуктардын баарын акыйкатчы коргойт. Кыргызстандын баш мыйзамы акыйкатчы аркылуу сиздин эркиндигиңизди жана укугуңузду коргоону кепилдик кылат жана аларды урматтоого тийиш. Эгер сиздин укугуңуз бузулган болсо, эгер мамлекеттик мекеме же кызмат адамдары сизге карата мыйзамсыз мамиле кылды деп эсептесеңиз, эгер мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же уюмдар тарабынан балдардын жана чоңдордун мыйзамдуу кызыкчылыгы жана эркиндиги, укуктары бузулса, сизге төмөндөгүлөрдү камтыган арыз жазуу зарыл. Кырдаалды төкпөй чачпай толук сүрөттө кайсыл бир мамлекеттик бийлик органы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана алардын кызмат адамдарынын аракетинин натыйжасынан улам бузулган сиздин укугуңуз жана аны факты катталган аймак боюнча дарегине Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жеткирүү же акыйкатчынын ыкчам байланыш телефонуна чалуу 115. Акыйкатчы жарандыгына, рассалык жана улуттук таандыгына, диний жана саясий көз карашына, жашаган жерине, жынысына жана жаш курагына карабастан баарына жардам берет. Арыз берүү жана даттануу акысыз. Менин укугум, менин кубатым.